Нуржигит Кадырбеков, Молдомуса Кангантиев Кыргыз милициясынын деңгээлин көтөргөн министр катары тарыхта калды. Бүгүн 14 февраль Кыргыз Республикасынын мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Кангантиев Молдомуса Ташполотовичти акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын алдында болуп өттү. Генерал Молдомуса Кангантиевдин сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Өмүрүндө бир гана жолу жолукканын айткан Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Молдомуса Кангантиев жөнүндө төмөндөгүлөрдү айтып эскерди. Жубайына Куран окутканы барганмын. Өмүрүбүздө биринчи жолу кол алышып, учурашып жатсак да аябай кубанып, жылуу тосуп алган. Бул адам көчтүү, профессионал жана Кыргыз милициясына эң мыкты шарт түзүп берген министр болду. Эмне болсо да өз принцибинен тайбаган, чынчыл, кыран милиция кызматкеринин өңүндө калды. Кыргыздын мыкты адамдары кеткен сайын жүрөгүң эңшерилет. Анткени элдин сапаты адамдардын деңгээлине жараша болот. Бүгүн келип топурак салдык. Өлүмдөн эч ким кутулбайт экен. Катсаң да, буйтасаң да, бекинсең да табат экен. Акыретти ойлоп жашайлы. Мен канча милиция кызматкерлери менен сүйлөштүм. Кээ бир жетекчилер жөнүндө бирөө жакшы айтат, бирөө жаман айтат. Бирок Молдомуса Кангантиев жөнүндө бир да милиция кызматкери жаман айтканын уккан жокмун. Деги эле кызматы жок болсо да чаң жугузбай сыйлап турган милиция кызматкерлерин көрдүм.